Сабагыбызды андан ары улантабыз. Демек, азыр болсо ушу жумуш столунун ар кандай параметрлерин же болбосо ушу жумуш столдо эмнелер жайгашкан ошолор боюнча жалпы таанышуу сабагын кылалы. Демек, бул жерде Windows операциялык системасында пуск баскычы мына төмөн жагында жайгашкан болсо, бул жерде болсо пуск баскычына окшогон баскыч мына жогору жагында жайлашкан болот. Бул мынакей ушул Ubuntu операциялык системасынын логотиби ушу пуск баскычынын ролун аткарат. Муну менен эмне кылат экенбиз? Мынакей ушул баскычты басуу менен биз бул операциялык системада стандарт түрдө орнотулган программаларга кире алат экенбиз. Мына аудио, видео жалпы группаларга бөлүнгөн бул жакта. Жана ошого жараша бул жакта кандай программалар? Мисалы, аудио, видеолор боюнча Audacity деген видео проигрыватель, видео редактор Pitway жана башка. Башкача айтканда аудио, видеого арналган ар кандай программалар жайгашкан болот. Графикалык программалар, мына Pencil, Paint'ке окшогон программа, сканирование, редактор векторной графики жана башка. Игры, стандарттык орнотулган оюндар, логикалык оюндар жана башка. Интернет боюнча браузерлер жана атайын почта Evolution, башкача айтканда бул Outlook Express'ке окшогон атайын почталык программа. Программа обмена сообщения, башкача айтканда чаттар менен иштөөчү программа, просмотр удаленных рабочих столов. Башкача айтканда бул Ubuntu операциялык системасында интернет менен иштөө үчүн стандарттык көп программасы бар. Мынакей өзүнүн ошо жүктөөчү программасы. Наука деген бөлүм боюнча ошол илимге байланышкан программалар. Образовательный, бул билим берүүгө байланышкан программа. Бир нече көп кызыктуу программалар жайгашкан болот. Офистик программалар бул кадимки эле Microsoft Office программасына офистик пакетине окшогон. Бул Ubuntu операциялык системасында да атайын офистик пакети бар. Бул LibreOffice деп аталат. Же болбосо OpenOffice.org деген офистик пакет менен тааныш болсоңор, бул мынакей ошонун эле өзү. LibreOffice, мынакей LibreOffice жалпы офистик терезеси, андан кийин Calc, бул Excel'ге окшош. LibreOffice Draw, бул сүрөт тартуучу программасы. Impress, бул PowerPoint презентациялык программасына окшош. Mat деген бул формула менен иштөөчү программа. Writer, бул Word'га окшогон текстик редактор болуп эсептелинет. Жана электронный почта. Системный утилиты, системалык программалар, стандарттык программалар. Анализатор, снимок экрана, калькулятор, справка, таблица символов, текстик редактор жана башка. Терминал. Терминал деген бул Windows операциялык системасындагы DOS операциялык системасын же болбосо DOS программасына киребиз. Ошол сыяктуу эле мына бул жерде ошол DOS-тун милдетин аткаруучу терминал деген өзүнчө система болуп эсептелинет экен. Жана центр приложения Ubuntu. Бул жөнүндө да кийинки сабактарда айтабыз. Мынакей андан кийин переход. Переход деген бул кайсыл документке, башкача айтканда ушул Ubuntu операциялык системасында биз кайсы жерге сактайбыз, мисалы документтерди, же болбосо ошол жерден кайсы жерден издейбиз. Мисалы жумушчу стол, домашняя папка өзүнүн папкасы, документ деген папка, музыка деген папка, изображение, видео деген папка жана загрузки. Ошондой эле мой компьютер деген сыяктуу компьютерге устройство чтения, дискет, custom live CD окуучу, сеть, тармак, сервер боюнча бул эгерде клиенттик программа болуп эсептелинет, сервердик программа менен же болбосо компьютер менен кошулуу деген түшүндүрөт. Искать файлдарды издөө системасы жана акыркы документтер, ачылган документтер. Жана система. Бул система боюнча жалпы маалымат берүүчү атайын менюсу болуп эсептелинет. Мынакей ар кандай система боюнча маалыматтарды берүүчү. Булар боюнча дагы кеңири токтолобуз кийинки сабактарда. Андан башка бул жакта маалымдоо панели. Windows операциялык системасында да эле маалымдоо панели жайгашкан, ал оң жак төмөнкү бурчунда жайгашкан. А бул жакта болсо жогорку оң жак бурчунда жайгашкан болот. Мынакей клавиатураны которуу, англис тил, Россия, орусча. Ошондой эле тармак боюнча маалымат алуу, үндүк настройкалоо, же болбосо үндү калыбына келтирүү,
почта боюнча настроить чат, настроить почту жана башка. Убакыт жана дата панели мынакей бул Windows'та эле жайгашкан мындай. Жана бул ошол колдонуучу боюнча панель бул интернетке кошулганда кадимки эле чатты көрсөтөт. Mail.ru агент деген сыяктуу өзүнчө чатка стандарттык чаттык программасы болуп эсептелет экен. Учетные записи в чатах, учетные записи в микроблогах жана башка. Ал эми бул болсо ошол компьютерди өчүрүү же болбосо ждущий режим, спящий режим бул деле Windows операциялык системасында эле каралган булардын баарысы. Мынакей ушундай. Жана параметр системы деген меню бар. Бул менюну басуу менен биз ошол системанын параметрлери жөнүндө маалымат ала алат экенбиз. Ал жөнүндө да кийинки сабактарда кеңири таанышабыз. Ошондой эле корзина, мынакей. Корзина бул төмөнкү маселелер панелинде жайгашкан болот. Ошондой эле бул жерде жайгашкан бул орундар, жумушчу орундар деп аталат. Жумушчу орун жөнүндө да кийинки сабактарда кеңири карайбыз. Ушуну менен бул сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта калыңlar.